Бизге Евразия Тынч океан университеттер альянсынын президенти. Мен биринчи жолу келип отурам. Башка өлкөлөрдөгү университеттер ошо Австриянын университеттери менен кантип кызматташтык түзөт? Бардык эле сунуштарды кабыл ала бербейсиздер да. Айлана чөйрөнү коргоо жана климаттын өзгөрүүсүнө же климаттын өзгөрүүсүнүн таасирине туруктук берүү же болбосо ошо климаттын өзгөрүүсүнүн азайтуу багыты абдан маанилүү болуп көрүнүп атат. Эл аралык башка окуу жайлар менен дагы мына ушундай иштешүү, тажрыйба алмашуу жагы каралабы? Максатыбыз көп тараптуу кызматташуу деп. Демек, көп тарап болгондо үчүнчү өлкөдөн, мисалы үчүн Кытайдан, Монголиядан өнөктөрдү тартуу бул биздин шартка дал келет да. Саламатсыздарбы? Бүгүн бизге Евразия Тынч океан университеттер альянсынын президенти, ошондой эле Австриядагы Зальцбург университетинин профессору Жозеф Штробл келген. Саламатсызбы? Алгач эле бул жакка келүү максатыңыздар боюнча айтып берсеңиз. Мен бүгүн Евразия Тынч океан университеттер альянсынын президенти катары Жалал Абад мамлекеттик университетине келгениме абдан кубанычтамын. Мен биринчи жолу келип отурам. Бул жөнүндө мен эмнени айтмакчымын? Мисалы үчүн Австриянын университеттеринин бир тармагы же болбосо жана сет деп коебуз орусча, network деп айтылат англисче. Ушул университеттерде сетке Австриядан 30дан ашык университет мүчө болуп эсептелген. Демек, башка өлкөлөрдөгү университеттер ошо Австриянын университеттери менен кантип кызматташтык түзөт? Кызматташтыкта бул биринчиден студенттердин тажрыйба алмашуусу, бири-бирине мобилдүүлүк катары студенттердин жана окутуучулардын ошо университеттер арасында алмашуусу абдан маанилүү. Бардык эле сунуштарды кабыл ала бербейсиздер да. Көбүнчө кайсыл багыттан биз сунуш берсек кабыл алынып калышы мүмкүн? Кайсыл университеттер менен иштешүү бизге ыңгайлуу? Бул жерде университет дагы өзү карап көрсө болот. Бирок мен мына буга чейин Жалал Абадка келгичекти жолдо байкап келгеним, менин өзүмдүн байкоомо таяна турган болсок, бул айлана чөйрөнү коргоо жана климаттын өзгөрүүсүнө же климаттын өзгөрүүсүнүн таасирине туруктук берүү же болбосо ошо климаттын өзгөрүүсүнүн азайтуу багыты абдан маанилүү болуп көрүнүп атат. Себеби баарыбызга белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө климат өзгөрүп атат, анан жерди, топуракты, токойду туруктуу пайдалануу бул абдан маанилүү болуп атат. Ошо климаттын өзгөрүүсүнө позитивдүү салым кошууда. Ошол багыттарды мен перспективалуу же келечектүү деп көрө алам. Мында бир гана Австриянын окуу жайлары эмес, буга чейин айттыңыздар, Кытай, Өзбекстан дагы бар депчи. Ошондо эл аралык башка окуу жайлар менен дагы мына ушундай иштешүү, тажрыйба алмашуу жагы каралабы? Австриянын университеттери колдоону алууда ушул кызматташтыкта. Кыргызстандын эле университети менен кызматташып калса, бул жерде эки эле тараптуу болуп калат. Биздин максатыбыз көп тараптуу кызматташуу деп. Демек, көп тарап болгондо үчүнчү өлкөдөн, мисалы үчүн Кытайдан, Монголиядан өнөктөрдү тартуу бул биздин шартка дал келет да. Анан эгерде 3 мамлекеттен университеттер кызматташууга долбоорлорду өтүнмөлөр тапшыра турган болсо, бул артыкчылыктуу болуп эсептелет. Сиз жогоруда суроо бердиңиз, кайсы багыттар ошо биздин альянс аркылуу колдоо болушу мүмкүн деп. Мен дагы бирди айтмакчымын. Сиздерде ошол географиялык жактан караганда туннелдерди куруу маанилүү болуп атат да. Кытайда, мисалы үчүн ошо Шанхайда Тончу университети же болбосо башка өлкөлөрдө Австриянын кээ бир техникалык университеттери ошо туннел куруу багытында өзүнүн экспертизасы, өздөрүнүн алгылыктуу тажрыйбалары бар. Ушул багытта дагы кызматташууну түзсө жакшы. Apart from that, of course, you are very welcome. Сизге чоң рахмат, ийгилик болсун.